Саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Курал жаш баланын колунда турганда коопсуздук деген түшүнүк жок. Аларга мынчалык күчтүү жана өтө оор куралды берүүгө болбойт, дейт эксперттер. Окуя болгон АКШнын Аризона штатында ок атуучу жерде жашы 8ден жогору балдар ата-энеси менен гана кирүүгө болот. Эске салсак, 27 августта 9 жаштагы кыз ок атуу боюнча мугалимин кокусунан атып алган. Прокуратура тарабынан дароо эле кызга эч кандай кылмыш иши козголбойт деген маалымат берилген. Бул тууралуу курал-жарак саткан дүкөндүн ээси инструктор өзү туура эмес жерге турган. Ошондой эле окуучусуна жетерлик деңгээлде коопсуздук мыйзамдарын үйрөткөн эмес, дейт бул тууралуу. Эксперттердин баамында АКШнын жарандарында 270ден 300 миллионго чейин ок атуучу куралдар бар. Ислам мамлекети кыймылы тарабынан акыркы күндөрдө Сириянын ондогон аскер адамдары өлтүрүлдү. Аскерлер жекшемби күнү Ислам мамлекетинин боевиктери тарабынан Сириянын Табка авиа базасын басып алганда кармалып алып келинген. Көп кан төгүлгөн согуштун натыйжасында экстремисттердин колуна абдан көп курал-жарак тийген. Сирия тараптан колго түшкөндөрдүн саны тактала элек. 135 киши өлтүрүлгөн. Колго түшкөндөрдүн мыкаачылык менен өлтүрүлүп жаткан видеону алар интернет булактарына таратышкан. Бирок ошол эле учурда Ирактын коопсуздук күчтөрү жана Пешмерга күрт отряды исламчылдарды Мосул тосмосунда артка чегинүүгө аргасыз кылышты. Антсе да алар бир нече нефть чыгаруучу скважинаны өрттөгөнгө жетишкен. Исламчылдар тоо арасындагы базасына кайтууга аргасыз болушкан. Бүгүн Брюссельде НАТОнун өкүлдөрү чукул жыйынга чогулуп, чыгыш Украинадагы кризисти талкуулашат. НАТО өз маалыматында Украинада Орусиянын миңдей аскери согушуп жатканын айтып, спутниктен тартылган орус техникаларынын сүрөттөрүн жарыялады. Президент Барак Обама Украинадагы жекчил күчтөр Орусиядан каржыланып, даярдыктан өткөрүлүп, курал менен камсыздалып жатат, дейт. Биз Украина маселесин чечүү үчүн аскердик аракетке барбайбыз. Биз Орусияга басым жасаш үчүн эл аралык коомчулукту даярдап жатабыз. Куляб шаарында түрмө башчысы Умар Каимовго кайчы уруп өлтүргөн арестант Чачтарач калган өмүрүн абакта өткөрөт. Умит Тешаевдин адвокаты Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиришинче, 27 августта сот айыпкердин 30 жылдык өкүмүн өмүр бою эркинен ажыратууга өзгөрттү. Сот баштапкы өкүмүн Умар Каимовдун жакындарынын талабы менен өзгөрткөнүн айыпкерлердин адвокаты айтты. Тешаев быйыл февралда Куляб шаарындагы түрмөнүн башчысын чачын алып жатып өлтүргөн. Ага чейин да чачын кестиргени келген кардарларды кайчы менен уруп өлтүргөнү үчүн 17,5 жылга кесилип, жаза мөөнөтүн өтүп жаткан. Май куюучу жайларда бензиндин жоктугу алардын жабылышына жана бар жерлеринде узун кезектерди пайда болушуна алып келди. Мамлекет 1 литр бензинге бааны 2000 сом кылган. Ташкент шаарында көзөмөлдөнүп, Ташкент областында коммерциялык негизинде сатыла баштаган. Ошондуктан ал жакта 1 литр бензин 70 сомдон 100 сомго чейин көтөрүлгөн. Мамлекеттик энергетикалык компаниялар кырдаал боюнча маалымат беришүүдөн баш тартышууда. Ал эми мунайды кайра иштетүүчү Экири заводунун өкүлдөрү күйүүчү май мурунку өлчөмдө эле чыгарылып жатканын билдирген. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Жавад Зарифтин бүгүн 29 августта Москвада Орусиянын жогорку даражалуу кызматкерлери менен сүйлөшүүлөрү белгиленген. Бул сапар алдында Орусиянын билдирүүсүндө Ирандын өзөктүк программасы боюнча Иран жана ири 6 мамлекеттин ортосундагы сүйлөшүүлөр Улуттар уюму тарабынан киргизилген санкцияларды алууга мүмкүнчүлүк берери белгиленген. Орусия менен Иран жаңы соода келишимине жетишүүнү өзүнчө сүйлөшүүдө. Ага ылайык Ирандын мунайына Орусия товар жана технология берүүнү көздөөдө. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар аягына жетти. Саламатта калыңыздар.